Суу жоктуктан мына жерлерибиз куруп атат. Ошого азыр аз гана суу берди, шону менен жан багып атабыз да. Суубуз кеңири болсо багыбыз ham жакшы болот бизде. Биздин жерлер тамчылатканга унабайт. Бизде эми көчөт кылсаңыз, кичине гана даракты тамчылатып сугарсаңыз болсо керек. Мына катта дарактар тамчылатканга тойбосо керек бул сууга. Эң биринчи пышкан шаптоол ушул. Катыш болгондор ham бар экен. Бүгүн Көктала айылындагы Сиражиддин аканын багында турабыз. Бүгүнкү эң Баткендин алдыңкы пышкан шаптооллор менен сиздер менен көрөбүз. Сиражиддин аканын багы менен таанышабыз. Бул жерде кандай багыңыз бар? Канча гектар, канча соттук? Бул жерде менин 65 сотик жерим бар. Анын 50 сотиги бак, 15 сотиги картошка егем. Кадамжай районунун тургундары жер иштетип, кирешенин басымдуу бөлүгүн тапкан түшүмдөрүнөн алышат. Дал ошондой шабдалынын эрте бышкан түрүн өстүргөн Сиражиддин Алжыбаев көп жылдан бери багбанчылык менен алектенип келет. Бул багбандын багынан шабдалынын башка да мөмөнүн түрлөрүн көрүүгө болот. Бу жерде силиван бар, курман бар, эрте бышкан шаптоолу бар. Сол бир шаптоолунун 4 түрү бар бу жерде. Курманын бир түрү ошондой. Теректер бар. Үлүш жерибиз ушул биздин. Иш кылган ишибиз ham ушул. Багбанчылык менен иш кылабыз. Мынабы жанында турган силива. Уже биринчи терим башталды. Мына пышты мына кызыл кызарганы мыналар. Уже мына сатууга чыгып атат мына ушулар. Көп түрдүү бактын ээси бактан түшкөн киреше менен жан багат. Сону эң биринчи пышкан шаптоол ушул. Бул бакта эң алгач бышуучу шабдалынан тарта эң кеч бышкан шабдалынын түрү бар. Дыйканчылыгыбызда биринчи гиласыбыз пышат. Гиласты пышырып, ону сатып бүттүк азыр. Энди экинчи мына шаптоолуга келдик. Мына шаптоолу сата баштадык. Мына акчасы 40 сом, 50 сомдон берип атабыз. Андан 10 өрүккө келди очур. Экөө барабарлап пышат. Сотуп катар ирети менен сатып кетип атабыз эми. Сатыш проблема сал кыйыныраак болуп атат. Бизде мындай катта фуралар келбей атат. Ана себепти ошондой да. Мына брокерлар аркылуу сатабыз. Жакшы эле шүгүр. Энди суу болсо бар жок жакшы. Ондан кийин мына силива башталат. 2-3 күндөн кийин мына силиваны баштайбыз, Кудай кааласа. Ушул ирети менен сатып кете беребиз да. Эң акыры пыша турган шаптоолу мына познел бер. Бул эрте августтун этегиден баштап пыша баштайт. Августтун 15-ден башталса, ушу сентябрдын башыга барып бүтөт. Акыркы шаптоол ушул. Сону менен шаптоол жыйынтыкталат да, анан акыры мына курма менен ноябрда иш бүтөт да. Бактын аркасынан бала чака багып атабыз, той кылып атабыз. Бара турган жерге барып атабыз, ошол энди. Дыйкан алардын эрте бышкан түрүн көрсөтүп, түшүмдүүлүгүн жана кирешесин айтып берди. Ошондой эле дыйканды кайгырткан маселе суу көйгөйү. Анткени акыркы учурда маселе болуп жаткан суу таңкыстыгы бактын түшүмдүүлүгүнө таасирин тийгизет. Чөп экеле оруп атабыз жылыга. Суу жок, куруп калып атат, мына өзүң көрүп, бу тагыдан чыккыча дагы көктөп чыккыча убакыт өтүп кетип атат да. Суу маселеси кыйын. Мына коңшумдун жери менен куруп кетип атат. Бул азыр 2 ай дегенде суу келди, мына суу ачтым азыр. Жетсе, жетпесе менден кийинки дыйкандар карап турат да. Саатын бүтсө алат. Бул сизди бүтөбү, бүтпөйбү, ого карабайт. Каарманыбыз эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин ушул 65 соттук жерде эмгектенет. Климаттын өзгөрүүсү бактын түшүмүнө да таасир берерин айтат. Климатка карап эле болуп атат энди. Жылдан жылга жыл бетер болуп атат. Дуан кыйын болуп атат. Бар жок кыймат. Сатайын десең сатыш кыйын. Не кыласың? Кимге арызданасың? Энди жашаш керек, өзүбүз өзүбүз тиричилик кылып атабыз, ошол энди. Бүгүн Сиражиддин аканын багы менен тааныштык. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыз.